Борбордо номер 5-лицей ар түрдүү 7 адистик боюнча кесипке даярдайт. Учурдун талабына ылайык азыр жаштардын көбү адистик билим алууга умтулууда. Лицейде окуган балдар өлкөдө бир катар маанилүү имараттардын курулушуна катышкан. Биздин балдар ак үйдү салганда музей Ленинди салды, музей библиотека, центральный библиотеканы, гостиница Сыккүл, 12-ci микрорайон Жал, жаңы курулуп баштаганда биздин студент балдар, курулуш балдар. Ошол өз кесиби боюнча ошо мекемелерди иштеп ушулар салганга биздин да чоң салымыбыз бар. Мына ушундай керектүү кесип тандагандардын бири Абдыкадыр Бекжанов да 9-класстан кийин лицейге окууга келген. Ал келечекте эмерек жасаган мыкты уста болгусу келет. Ар бир үйдө ушундай мебелдер турат да, ошо мебель жасап турганга өз кол эмгегин билиш керек да. Ошондон биз үйрөнүп атабыз, биз мондай эмелер чийип, ушуга карата жасайбыз да. Жыгачтардын түрү көп экен, катуулары бар, жумшактары бар. Турар Дүйшөнов 15 жылдан бери жыгач устачылыкты тандаган балдарга кесип үйрөтүп келе жаткан тажрыйбалуу педагогдордун бири. Бул сабакта 1-курстагы балдарга бурчтук кошулмаларды жасоонун ыкмаларын, жумуштун коопсуздугун практика жүзүндө көрсөтүп үйрөтүүдө. Столяр мебельного производства бул кесип. Ошондо столяр болуп, жартысынан асырагы столяр болуп иштеп барышат. Азыр билесиңер, ошо мебельный производство аябай өнүгүп атат. Столярный иштер менен колдорун көндүрүп атышат. Лицейде окуткан дагы бир кесип сантехник адистиги. Бул адистерге азыркы күндө талап чоң болгондуктан бүтүрүүчүлөргө жумуш оңой табылат. Мындан улам жыл санап кесиптик лицейге окууга келген жаштардын саны арбыган. Балдар менен пластик түтүкчөлөрдү бириктирүү, жабыштыруу, анан кайта ошону жабыштыргандан кайта текшерүү болчу тема болчу, ошол жөнүндө сабак өтүп атабыз бүгүн. Кесипти сен өзүң тандап алдыңбы? Ооба. Сага жагабы? Ооба, кызыгам деп айтсам болот. Үйдө да ушундай атама жардам берип жумуштар менен жолу жасайбыз да. Бул кесиптин жакшы жери көп жерде керектүү кесип бул. Анан өзүм болсо кызыкканым үчүн келгем бул жака. Каяктан келдиң? Белоцкий айылынан. Кесиптик лицейде окуган балдар үчүн дагы бир артыкчылык, алар окуусун бүткөндөн кийин жумушка толук орношо алышат. Адистердин айтуусунда балдар жумушта эмес, жумуш мындагы кесипке ээ болгон балдарды издейт. Бир да биздин окуган бала жумуш жок калган болбойт андай. 3 ай окушат, сертификат алып чыгат, 10 ай окуйт, 3 жыл окуйт, диплом алып чыгат. Ошо биздин ошо балдардын кесипкөйлүгүн баалагандын бири болуп, акыркы жылдары биз жумуш издеп барбайбыз мекемелерге. Экзамен, выпускной экзамен болуп атканда мекеменин работодательдери өздөрү келип, экзаменге катышып, ушу балдарды ушу диплом алган ушул жерден эле жумушка алышып кетет. Кесиптик билим берүүнүн 80 жылдыгы менен баарыңыздарды куттуктаймын. Мына ушундай түйшүктүү жумушуңуздарда, түйшүктүү ишиңиздерде сиздерге чоң ийгиликтерди каалайм. Элине кызмат кылууга зарыл болгон азистерди даярдаган педагогдордун эмгеги баалуу жана сыймыктуу. Калия Карыбекова, Эржигит Тилекбек уулу, билим жаңылыктарына.